Саламатсыздарбы? Жаңы ноутбук сатып алганда ноутбукта Windows 11-ди биринчи жолу кантип запуск кылыш керек? Ал үчүн ноутбукту жандырабыз. Ноутбукту жандыргандан кийин биринчи жолу Windows'ту төмөнкүдөй кылып запуск кылсак болот. Азыр мына ноутбук жанды. Ноутбук жангандан кийин бул жерден өлкөнү тандайбыз. Өлкөнү тандагандан кийин Yes деген баскычты басабыз. Загрузка болот. Андан кийин бул жерден клавиатураны тандасак болот. Азыр биз англис тилин тандап туралы. Андан кийин бул жерден Yes деген баскычты басабыз кайра дагы. Андан кийин бул жактан Skip деген баскычты басып коебуз. Загрузкалоо баштайт. Загрузка болгонго чейин бир аз күтөбүз. Мына загрузка болгондон кийин бул жерге name you device деген жерге атын жазабыз. Бул жерге admin деп жазып коелу. Admin деп жазайын. Андан кийин next деген баскычты басабыз. Next деген баскычты басканда кайра дагы өзүн-өзү текшерип, ноутбук өчүп жанат. Ноутбук өчүп жанганга чейин бир аз күтөбүз. Кайрадан жанды. Жаңы ноутбук сатып алганда биринчи жолу Windows 11-ди запускать эткенде ушундай жол менен запускать этебиз. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Жүктөлүп атат. Жүктөлүп обновление боло баштайт. Обновление болгонго чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерден ушундай бет ачылат. Бул жерге email, phone, Skype деген жерге телефон номерибизди же поштабызды жазсак болот. Азыр мен бул жерге поштаны жазамын. Мына бул жерге почтаны жазгандан кийин төмөн жактан next деген баскычты басабыз. Next деген баскычты басканда ушундай болуп чыгат. Бул жерден Grid on дегенди басып коебуз. Grid on дегенди басабыз. Мына биздин учетный записибиз түзүлө баштады. Поштага код келет. Ошол кодду поштадан алабыз. Бул жерден next деген баскычты басабыз. Мына бул жерде create password деп password деген жерге биз өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Пароль ойлоп жазабыз. Паролду жазгандан кийин паролубуз 8 символдон аз болбош керек. Андан кийин next деген баскычты басабыз. Next деген баскычты басканда бул жерде first name, last name деп чыгат. Бул жака өз аты жөнүбүздү жазып коебуз. Аты жөнүбүздү жазгандан кийин next деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жактан өлкөнү тандайбыз. Бул жерден мен Россияны тандап коеюн. Төмөн жака түшөбүз. Так, бул жерден Россия деген тандайлы. Enter'ди басып коебуз. Андан кийин туулган күнүбүздү, айыбызды тандайбыз. Бул жерден туулган күндү тандайбыз. Андан кийин туулган жылды жазабыз дагы. Next деген баскычты басабыз. Next деген баскычты басканда бул жерде enter код деп биздин ошол почтабызга 4 цифрадан турган код келет. Почтага башка компьютер менен кирип, поштага келген кодду алып бул жака жазабыз. Кодду бул жака жазгандан кийин next деген баскычты басабыз. Next деген баскычты басканда биздин почтаны текшерип обновление боло баштайт. Бул жерден
next деген басқышты басабыз. Next деген басқышты басқанда бұл жерден пингвиндин сүрөтүн тандагыла деп чыгып атат. Бұл жерден пингвиндин сүрөтүн басабыз. Эгерде бир канча жолу сунуштаса, бир канча жолу ошол пингвиндин сүрөтүн басабыз. Бұл жерде обновление болуп баштайт. Обновление болгонго чейин күтөбүз. Пингвиндин сүрөтүн бир канча жолу тандоону сунуш кылышы мүмкүн. Ошол учурда кайра тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай болуп күтө тургула деп загрузкалоо баштайт. Бул жерден пин түзгүлө деп атат. Бул жерге пинди түзөбүз. Мисалы, grid pin дегенди басабыз. Өзүбүз код коебуз. Андан кийин бул жерге new pin деген жерге биринчи сапка пинди жазабыз. Бул жерден пинди жазалы. Дейли. Төмөн жака дагы 1, 2, 3, 4 дейли. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Демек, бул жерде биз жалаң цифрадан турган пин кое албайт экенбиз. Бул жерден ушул жерге көзөнөкчө коебуз. Эми бул жака кайра жазалы 1, 2, 3, 4. Анан 1 тамга кошуп коелу. Бул жака дагы 1, 2, 3, 4. 1 тамга кошуп коелу. Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Басканыбызда кайрадан загрузкалоо баштайт. Загрузкалоого чейин бир аз күтө турабыз. Загрузкалоодон кийин ушундай бет ачылат. Бул жерден next деген баскычты басабыз. Андан кийин accept деген баскычты басабыз. Кайрадан проверка кыла баштайт. Эми бул жерден кайсы приложенияларды орнотуш керек? Бул жерден приложенияларды тандап коелу. Баарын тандап коеюн бул жерден мен. Ушул приложениялар кошо орнотулат. Андан кийин бул жерден accept деген баскычты кайра басабыз. Басканыбызда кайрадан загрузка болуп проверка кыла баштайт. Загрузка болгонго чейин бир аз күтөбүз. Бизде загрузка болду. Андан кийин next деген баскычты басабыз. Кайрадан текшере баштайт. Обновление болгонго чейин дагы бир аз күтөбүз. Эми бул жерден next деген баскычты басып коебуз. Бул жакта аты жөнү, почта, анан өлкө тандалып турат. Бул жерден next деген баскычты басабыз. Андан кийин бул жерден кайра дагы next деген баскычты басабыз. Кайрадан проверка кылып обновление боло баштайт. Обновление болгонго чейин күтө турабыз. Бул жерде обновление болгондон кийин кайрадан next деген баскычты басабыз. Компьютер өчүп кайра жанат. Жанганга чейин бир аз күтөбүз. Ушундай болуп жүктөлө баштайт. Бир канча мүнөт күтө тургула дейт. Күтө турабыз. Азыр Windows 11 жаңы ноутбукта биринчи жолу запуск болуп атат. Жаңы ноутбук сатып алганда Windows 11-ди биринчи жолу запуск кылганда ушундай жол менен запуск кылабыз. Жанды Windows запуск болду. Ушундай кылып Windows'ту запуск кылып алсаңыздар болот. Бардык Windows иштеп алды. Бардык приложениялар чыгып турат. Эми Windows менен кадимкидей иштей берсек болот. Бул жерде эгерде система англис тилинде болсо, системаны орус тилине которуп алса болот. Ал которуунун өзүнчө жолу бар. Ушундай кылып Windows 11-ди жаңы ноутбук сатып алганда Windows 11-ди ушундай кылып запуск кылып алабыз.